Мен быйыл 3 гектар дарбыз эккем. Дарбыз эктим эле бийликтин айтканы менен суу чыгат деп эккенен, быйыл жакшы каралат дегенен эктик эле мынакей. Декабрда айткан насос даяр деп. Мына насостун кебетеси, дарбыздын кебетеси суу болсо чыкпайт али. Күнүгө кой берет, 1 саат кайта жабылып калат. Ушу жерде общий 1,5 мың гектар бар насос менен ичкен. Ошо ушинтип бири-бири менен урушуп талашып азыр. Ушинтип эптеп бегин эгип атабыз азыр. Насосту жаңыладык деп декабрда баштаган уже даяр деп. Мына али 4 ай мурун баштаган насос али даяр эмес да. Бирөө иштейт, анысы дагы 2 саат иштейт болду. Бирөө эч кимге жетпейт, судун башына эле жетпейт. Анан дары-дармек боюнча Бактар айып өткөндө айтты эле бизге 30 сомдон кылдырып берем деп. Ошондо 50 сом болчу, дагы 50 сомдон эле алып атабыз. Андан түшкөн деле жок. Билбем, эмнени арзандатышып атат, билбейбиз. Кыйынчылыктан кыйынчылык эле болуп атат. Оңой болгон жок. Жыйынтык жок экен. Жыйынтык вообще жок да. Кайта кыйналып атабыз да. Жаңы насостун результаты бул болуп атты да, көчөттөрүңүз куурап күн сайын. Ошо мынакей. Дарбыздын кебетеси. Ушул катар баары эле куураган го? Башты куурап калды ушу. Эми эмне кылайын деп атасыз? Эми билбейм эми. Азыр колдон эчтеке келбейт эми. Ушул чыкса оңдоп кетебиз, ансыз айла жок. Ушуга чейин канча расход кылдыңыз? Эми азыр түзүгөл болуп калды, 100 мың ашып калды го расход.